Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Фатиха сүрөсүнүн кээ бир пайдалары деген китепти улантмакчыбыз. Өткөнкүдө ошол исламдагы кээ бир адашкан жааматтарга ошолорго Фатиха сүрөсүнөн кандай жооптор бар экенин ошолорду баяндаганбыз. Жана дагы ага чейинки сабакта ошол Фатиха сүрөсүнүн сүннөттө келген кээ бир ысымдарын, кээ бир аталыштарын дагы баяндаганбыз. Ал эми бүгүн болсо ошону улантып, биринчи 3 аятта кандай пайдалар бар жана ал 3 аят ичине кандай нерселерди камтыган, кандай пайдаларды камтыган, ошол тууралуу баяндамакчыбыз. Баарыбызга Аллах таала жеңилдик берсин, ката кетирүүдөн сактасын жана баарыбызга Аллах таала пайдалуу илим берген болсун. Хадихил ая ثلاثة تتضمن 3 مسائل дейт. Ушул 3 аят, башкы 3 аят ичине 3 маселени ичине камтыйт дейт. Бул кайсы аяттар дегенде ошол Алхамдулиллахи роббил аламин, аламдардын роббиси болгон Аллахка мактоолор болсун. Ар-Рахманур Рахим, ал жана мээримдүү жана ырайымдуу. Малики яумиддин, жана кыямат күнүнүн падышасы. Ушул 3 аят ар бири өз-өзүнчө бир 3 маселени камтыйт дейт. Биринчи аят бул Алхамдулиллахи роббил аламин, аламдардын роббисине мактоо болсун деген аят. Бул махабба деген маселени өзүнө камтыйт. Махабба деген бул жакшы көрүү, сүйүү, ушул маселени ичине камтыйт дейт. Анткени эмнеге дегенде Аллах таала ошол рызкы берүүчү, Аллах таала ошол өзү жакшылыктарды берүүчү. Ал эми ошол заттан жакшылыктарды көргөн, ошол заттан рызкыларды алып жеген инсан, адам баласы бардыгы ошол жакшылык берген, рызкы берген затка, Аллахка ошону урматтап, ошону жакшы көрүп, Аллах тааланы кадырлаш керек. Бул кандай дегенде Алхамдулилла аля мада. Эмнеге биз Алхамдулилла, Аллахка шүгүр деп айтабыз дейт. Аля ни'амихи фахуа юхмаду субханаху ва та'ала ли затихи ва ли асмахи ва сифати ва афалихи. Фахуа мун'им аля ибадихи. Биз эмнеге ага шүгүр келтиребиз, ага мактоо айтабыз дегенде, анткени ал бизге нематтарды берет, жакшылыктарды берет. Аллах таала өзү мактоого татыктуу өзүнүн заты менен, өзүнүн ысым сыпаттары менен жана өзүнүн ошол кыймылдарында, жакшылыктары менен, өзүнүн иштеринде Аллах таала дагы мактоого татыктуу. Анткени ал Аллах таала өзүнүн махлукаттарына жана пенделерине ошо рызкы, жакшылык, нематтарды берүүчү. Факуллу мун'ам фахуа юхмаду аля кадри ма ан'ама. Ал эми ар бир жакшылык көргөн, ар бир нематты көргөн инсан болсо, махлукаттар сөзсүз ошол кимде ким жакшылык кылып рызкысын берген болсо, ошону кадырлап, бартап жакшы көрүш керек. هذا يقتضى أن يحبه لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها والله جل وعلا فهو المحسن وهو منعم فهو متفضل على عباده. Ал эми инсан баласынын жан дүйнөсү бул туубаса мүнөзү, ошол өзүнө бирөө жакшылык кылса, ошол затты жакшы көрөт да. Мисалы бир инсан деле бирөө келип туруп кайрымдуулук кылса, ошол инсанды жакшы көрүп калат. И ошондой эле Аллах таала бизге канча деген нематтарды, канча деген жакшылыктарды, мисалы Аллах тааланын нематын, мисалы бизге берген нематын, бизге берген жакшылыктары, мисалы өзүбүздүн эле дене түзүлүшүбүз, мисалы көзүбүз көрөт, кулагыбыз угат, оозубуз сүйлөйт, мурдубуз менен дем алабыз, кулагыбыз менен угабыз, бутубуз менен базабыз. Ушул нематтар үчүн эле Аллах таалага мактоо айтып, Аллах таалага шүгүр келтиришибиз керек, ушул нематтар үчүн эле. Ал эми башка рызкы, үй, бала чака, алын башка нерселерди айтпайлар койгон. Аллах тааланын жакшылыктарын, нематтарын санасаңар, аягына чыкпайсыңар дейт Аллах таала. Фатухбил кулуби аля ни'амихи аля фадлихи ва ихсанихи ва махабба ла юадилиху махабба. Аллахты жакшы көрүүдө эч нерсеге тең келбейт. Анткени Аллах тааланы эч нерсеге теңегенге болбойт. Биз Аллах тааланы калыс, ыклас менен Аллах тааланы жакшы көрүшүбүз керек. Анын Аллах таала өзү улуу зат, бизге канча деген жакшылыктарды берди, канча деген ихсандарды кылды, мисалы нематтарын берип атат. ولذلك كانت المحبة أعظم من أنواع العبادة. Ошондуктан бул сүйүү, Аллах үчүн жакшы көрүү, бир нерсени болобу, же болбосо Аллахты, башка Аллах таала берген жакшылыктарды Аллах үчүн жакшы көрүү, бул улуу ибадаттардын катарына кирет. Жана ошондой эле Шейх рахимахуллах айтат, махабба деген, сүйүү, жакшы көрүү деген 4 түргө бөлүнөт дейт. Биринчиси махаббату ширкия. Биринчиси бул ширк, жакшы көрүү. Махаббату ширкия деп койт да. Буга кандайлар кирет дегенде, санамдарды, бутпарастарды, же болбосо баягы адамдар өздөрү кудай кылып алган нерселерди жакшы көрүү, кандайдыр бир мисалы барып арбакка сыйынуу, ошол сыйынган нерсесин жакшы көрүү, ушул махаббату ширкия деп койт. Ширк аралашкан махабба, ширк аралашкан сүйүү. Буга далил Шейх рахимахуллах айтат: "Ва минан наси ман яттахиду мин дуниллахи андадан юхиббухум ка хуббилlah" дейт. Адамдардын арасында кээ бир адамдар бар дейт. Өздөрүнө Аллахтын астында бир кудайчаларды алып алып, ошолорго сыйынышат дейт. Андадан юхиббухум, жана ошол сыйынган нерселерин Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт дейт. Кимдерин? Ва шубаха ва нузара лиллахи азза ва жал. Фа куллу ма убида мин дуниллахи фақад иттахада ниддан лиллахи ва шабихан лиллахи азза ва жал ва адилан лиллахи азза ва жал.
Кимде ким Аллахтын астында кандай нерсеге сыйынбасын, инсанга сыйынабы, бакка сыйынабы, ташка сыйынабы, ошону Аллахка теңеген болуп эсептелет. Ошол сыйынган нерсесин Аллахка теңеген болуп эсептелет. Ошол сыйынган нерсесин Аллахка окшоштурган болуп эсептелет. Вал мушрикун юхиббуна ма'будатухум махаббатан шадидатан. Ал эми ошол ширк кылган инсандар ошол өздөрү сыйынган нерселерин аябай катуу жакшы көрүшөт алар. Ошондуктан ошол үчүн күрөшөт. Ошол үчүн жек көрүшөт. Качан алардын бул нерсе силер сыйынган нерсе, бул Кудай эмес, бул Аллах эмес, силерге ырыскы бербейт, силерге жакшылык кылбайт, бул жансыз, өзү муктаж, силер ага жакшылык кылууга дуа кылып десең, алар эмне дешет? Ушул үчүн силерди кайра жек көрөт. Айткан адамды кайра жек көрөт. Аллахка ширк кылба, ага сыйынба, жанагы ширк кылып аткан нерсесинде буттарына сыйынба десең, ошол үчүн күрөшүп, жаман көрүшөт. Эгерде алар ал нерсени жакшы көрүшпөсө, анда ал үчүн күрөшпөйт эле алар. Эгерде барып бир инсан барып туруп баяндап берсе, бул кылып аткан амалдарыңар ширк, бул силер сыйынып аткан нерсе силерге эч кандай пайда да зыян да келтирбейт десе, анда кайтып кетет эле. Жок, алар ошол жакта бекем калып күрөшүп атышпайбы? Себеби ушул кылган амалдары ошолорду сүйгөнүнө барабар болуп эсептелет. Лианна ал ширк амалдары алардын жүрөгүнө орноп, жүрөгүнө толуп калган да. Аллах Таала сактасын. Аллах Таала Куранда айтат: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Качан жанагы Аллахка жана кыямат күнгө ыйман келтирбегендерге Аллахтын жалгыз өзүн эскертсең, таухид тууралуу баяндасаң, таухид тууралуу даават кылсаң, таухидке чакырсаң, алар кызылып, кыйналып кетишет. Өздөрү эмне кыларын билбей кызылып, уйкулары келип, качан адамдарга таухидти баяндасаң, уйкулары келип, уккулары келбейт. Чарчап кетишет. Ошондой адамдар, акыретке ыйман келтирбеген адамдарга качан таухидти баяндасаң, Аллах Таала Куранда айтып койду. Зумар сүрөсүнүн 45-аятында. Ва иза зукураллаху вахдаху. Качан аларга Аллахтын өзүн, жалгыз өзүн эскертсең дейт. Ишмаъаззат кулубул лазина ла юъминуна бил ахира. Кыямат күнгө ыйман келтирбеген инсандар дейт. Алар кыйналып кетишет, жан дүйнөсү кызылып кетишет дейт. Ва иза зукирал лазина мин дунихи ида хум ястабширун. Ал эми качан аларга жанагы ширктерин, Аллахтын астында бир нерсеге сыйынып аткандары тууралуу эскертсең, баяндасаң, сүйүнүшүп жыргап калышат. Азыр деле ошондой. Таухидти баяндасаң, кыйналышат. Уккулар келбейт. Качан алардын ширкин мактап, мындай тигиндей десең, сүйүнүп калышат, жыргап калышат. Аллах Таала Куранда айтат, Баккара сүрөсүнүн 165-аятында: "Ва минан наси ман яттахиду мин дуниллахи андадан юхиббухум ка хуббилла". Кээ бир адамдар бар дейт. Аллахтын астында бир нерсеге сыйынат, ошолорду сыйынуу зат кылып алган андадан. Эми ошолорду сыйынган нерселерин юхиббухум ка хуббилла. Аллахты жакшы көргөндөй, Аллах Таала буйруганда, Аллах Тааланы кандай жакшы көрүш керек экенин буйруганда, ошондой Аллахты жакшы көргөндөй, ошо сыйынган буттарын, баксакка сыйынабы, өлүкөбү, арбакабы, ошолордун Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт дейт. Валладина аману ашадду хуббан лиллах. Бирок дейт, Аллахка ыйман келтиргендер, кыямат күнгө ыйман келтиргендер, Аллахты жакшы көргөнү алардыкынан дагы жогору турат дейт. Мынакей, эмнеге? Анткени Аллахты жакшы көрүү бул чыныгы жакшы көрүү. Халис, ыклас менен жакшы көрүү болуп эсептелет. Лианнал мушрикина юхиббуллаха махаббата муштарика байнаху ва байнаху. Анткени жана мушриктер, ширк кылган инсандар, алар Аллахты жакшы көрүшөт кандайдыр бир деңгээлде. Бирок жанагы сыйынып аткан нерселерин дагы Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт. Ошондуктан алардын Аллах сүйүүсүндө, жакшы көрүүсүндө ыкластуулук жок. Калыстык жок, ыкластуулук жок. Ва аммал махаббатул муъминин лиллахи фахия махаббатул халиса. Ал эми ыйман келтирген момун мусулмандардын Аллахка болгон жакшы көрүүсү ыкластуу жакшы көрүү болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда айтат: "Валау яраллазина заламу из яраунал азаба аннал куввата лиллахи жамиа ва анналлаха шадидул азаб". Эгер залымдар жана зулум кылуучулар кыяматтагы азапты көрүшсө дейт, күч кудуреттин бардыгы Аллахка таандык экенин көрүшмөк. Аллахтын азабы катуу жана оор болот. Жанагы жакшы көрүп аткандар,
өздөрүнүн ширктерин, буттарын жакшы көрүп аткандар. Эгерде кыяматтагы азапты көргөндө, өздөрүнө зулум кылып атышпайбы, ширк кылып, кыяматта азапты көргөндө айтышмак: баардык күч кудурет жалгыз Аллахка гана таандык экен деп. Эми алар ушул кылган амалдары үчүн кыяматта суралат. Кыяматта суралат. Жанагы эмнеге сыйынып атат, ошол дагы суралат, и сыйынып аткандар дагы суралат. Ал эми кыяматта ошол сыйынып аткан заттары жана сыйынуучулар бири-биринен алыстап, мен сени тааныбайм, мен сени тааныбайм деп бири-бирине капырлык кылышат. Ээрчиткендери ээрчигендерин таштайт. Ээрчигендери ээрчиткендерин таштайт. Ээрчиткендери биз силерге буйрук берген эмеспиз, бизди ээрчигиле мага сыйынгыла деп айтышат. Бизге сыйынгыла деп айткан эмеспиз дешет. Анда уже кеч болуп калат. Аллах Таала бул тууралуу Куранда айтат. Бакара сүрөсүнүн 166-аятында: Истабарраллазина туbi'u миналлазина аттабa'u ва ра'аул азаба ва тaqatta'at бихумул асбаб. Аллаху мустаан. Насаллаллаху афия ва салама. Ал дейт, кыямат күнү дейт, Аллахтан башкага ээрчигендер, сыйынгандар, ээрчиткендерин таштап кетет. Баардыгы азапты өз көздөрү менен көрүшөт. Анан ортосундагы мамилелер үзүлөт толугу менен. Ушул аяттын аягында бихимил асбаб, асбаб деген сөз Ибн Аббас радиаллаху анху айткан, бул асбаб деген бул махабба деп, жакшы көрүү деп айткан. Al-mahabbatu allati kanat fi ad-dunya baynahum wa bayna ma'budатihim inqata'at. Бул дүйнөдөгү жанагы өздөрү сыйынып, өздөрү кудай кылып алган мушриктердин, ширктеринин жакшы көрүүсү кыяматта үзүлөт. Кыяматта жөн эле үзүлүп калбай, кыяматта бири-бирине наалат айтышат. Кыяматта бири-бирине каргыш айтышат. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат. Анкабут сүрөсүнүн 25-аятында: Иннаматтахастум мин дуниллахи аутанам маваддата бейникум фил хаятид дунья сумма яумал киямати якфуруна ба'дукум би ба'д ва ял'ану ба'дукум ба'д ва ма'вакумун нар. Не дейт? Силер дүйнө жашоосунда өз ара бири-бириңерди сүйүү үчүн Аллахтан башка буттарды кармандыңар, то есть башка нерселерге, Аллахтан башкага сыйындыңар, ошолорду карманып ээрчидиңер, ошолор кудай деп. Кыямат күнү бири-бириңе капыр болушуп, ошолор бири-бирине капыр болушуп, бири-бирин ташташып, каргыш айтышат бири-бирине. Ва ял'ану ба'дукум ба'да. Аллаху мустаан. Бири-бирине каргыш айтышат, бири-бирин таштап кетишет. Ва ма'вакумун нар. Силердин бара турган жайыңар тозок болот. Жана аларга эч бир жардамчы болбойт. Субханаллах. Ал эми Аллахка ыкластуулук менен, Аллахтын өзүнө гана сыйынгандар, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгандар, ятаваллахум фил ахира ва юкримухум ва yadkhuluhumul janna. Аллахка таухидтин негизинде ибадат кылгандарды Аллах Таала кыямат күнү сыйлап, урматтап, аларга өзүнүн жакшылыгын көрсөтүп, эмне кылат? Жаннатка киргизет, бейишке киргизет. Хада ма'ал му'минин фил ахира. Бул кыяматта момундардын, Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келтиргендердин абалы. Ва зака ма'ал мушрикина фил ахира. Ал эми жанагы бири-бирине каргыш айтып, бири-бирин таштап кеткендер, алар кимдердин абалы? Мушриктердин абалы. فإن كان في الدنيا يتمسكون بالعبادة تلك المعبودات ويقاتلون دونها ويزحقون أنفسهم دفاعا عنها فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة هذه الصلة تنقلب عداوة والقطيعة والعياذ بالله. Бул дүйнөдө ошол кылган ибадаттарында бекем болуп, сыйынган өздөрү кудай деп эсептеп алган нерселерине сыйынууда бекем болуп, ал үчүн күрөшүп, ал нерселерден кайтарган инсандарды жаман көрүп, күрөшүп, согушканга чейин барып, мушташканга чейин баргандар, кыямат күнү баардыгы тескерисинче болот. Бири-бирин жек көрүп калышат. Бири-бирине наалат айтышат. Ва ял'ану ба'дукум ба'да. Бири-бирине каргыш айтышат. Аллах Таала бул нерседен сактасын. Аллах Таала Куранда айтат. Зухруф сүрөсүнүн 68-аятында: Алахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин адуун. Кыямат күнү достор бири-бирине эмне болуп калат экен? Душман болуп калат. Бирок Аллах Таала бул жерде исключение кылып айтты. Иллал муттакин деди. Таква болгондордон башкасы дейт. Ал эми таква болгондордун жакшы көрүүсү кыяматта да калат. Бул дүйнөдө кимде ким Аллах үчүн жакшы көрсө, Аллах үчүн бирөөнү дос тутса, Аллах үчүн бирөөнү жакшы көрсө, Аллах үчүн бир нерсени жакшы көрсө, ошол нерсени кыяматта да көрөт.
Анткени бул асасты баягы тургузган нерсесин ибадатын туура кылды. Ал бир инсанды, мисалы, аялы же болбосо күйөөсү аялын жакшы көрсө, ал Аллах үчүн жакшы көрөт, дини үчүн жакшы көрөт, такыбачылык үчүн жакшы көрөт. Бул нерселер туура нерсе. Акыйдасы үчүн жакшы көрөт, манхаж үчүн жакшы көрөт. Бул туура акыйда, туура жол. Ушул пайгамбарлардын жолу, ушул сахабалардын жолу. Ал эми кимде ким ошол ширк негизинде тургузулган болсо, махаббасы, сүйүүсү, анда кыямат күнү бири-биринен алат айтышат. Азыркы айтканыбыз бул махаббатул ширкия, экинчи болсо махаббатул мухаррама, харам болгон махабба, сүйүү. Бул болсо ошол адашууда жүргөн адамдарды жакшы көрүү жана акыйкатта жүргөн адамдарды жек көрүү, акыйкатты да жек көрүү, адашып жүргөн инсандарды жакшы көрүү. Бул махаббатул мухаррама, харам болгон, арам болгон сүйүү. Хадихи сифатул мунафикин, бул деген мунафиктардын, эки жүздүүлөрдүн сыпаты болуп эсептелет. Махаббатул батил ва ахлихи, жалганды жана ошол жалганда жүргөн элдерди жакшы көрүү. Вал бугдул хак ва ахлихи, жана акыйкатты жек көрүп, акыйкатта жүргөн элдерди, адамдарды да жек көрүү. Хадихи сифатул мунафикин, бул мунафиктардын, эки жүздүүлөрдүн сыпаты. Fa innahum yuhibbunal batil wa yakrahumul haq. Анткени мунафиктар булар деген жалганды, адашууну жакшы көрүшөт жана акыйкатты жаман көрүшөт. Yuhibbunal kuffar wa yubghidunal mu'minin. Капырларды жакшы көрүшүп, мусулман эместерди. Ал эми момундарды жек көрүшөт. Wa nifaq huwa al-idhar al-islam wa al-ibtan al-kufr. Нифак эки жүздүүлүк деген бул өзүнүн капырчылыгын жашырып, мусулман болуп көрүнүү. Исламын ачыктап көрсөтүү, бирок ичинде ал өзүнүн ширктерин, капырчылыгын жашырып жүрөт. Ва аламатул мутафикин аннахум юхиббуна ахлул батил ва юбгидуна ахлул хак. Ал эми мунафиктардын белгилери бул деген ошол акыйкатты жана акыйкатта жүргөн адамдарды жаман көрүп, жек көрөт жана адашууну жана адашууда жүргөн элдерди жакшы көрөт. Көбүнчө булар деген ошол сахабаларды да жак көрүшөт, дагы деле бар. Жана алар деген ошол туура жолдо жүргөн имамдарды, шейхтерди дагы жек көрүшүп, жаман көрүшөт. Эгерде ушундай инсандарды билсеңер, булар мунафик деп билиш керек. Жада калса алар деген келмени да айтып, шахадан да айтып деле жүрө бериши мүмкүн, бирок ичинде алар капыр болуп эсептелет. Аллаху алим. Ал эми махаббату салиса, жана сүйүүнүн үчүнчү түрү бул табиия. Табиятта, адамдын табиятында бар нерсе да бул. Бул деген вахия махаббатул мал вал валад. Бул деген байлыкты жакшы көрүү, бала чаканы жакшы көрүү, ата-энени жакшы көрүү, аялы күйөөсүн жакшы көрүү, күйөөсү аялын жакшы көрүү жана башка. إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن عن محارم الله فهي مباح. Махаббанын ушул үчүнчү түрү табигый дегени мубах болуп эсептелет, баары уруксат да бул нерсе. Бирок ошол Аллах Таалага баш ийүүдө тоскоолдук болбош керек жана Аллах Таала харам кылган нерселерге өтүп кетпеш керек. Эгерде өтүп кеткен болсо, анда харам болуп эсептелет. Жана ошол махабба, мисалы ата-энени жакшы көрүү, бала чаканы жакшы көрүү, мал мүлктү жакшы көрүү, Аллах Таалага моюн сунууда, Аллах Таалага ибадат кылууда, илим алууда жана башка эмеде ошол нерселер тоскоолдук кылбаш керек. Эгерде ошол нерселерди жакшы көрүү, аябай жакшы көрүп тоскоолдук болуп кететиндир болсо, анда аягында коркунуч бар. Жана ал тыюу салынат мындай махабба. Аллах Таала инсандын фитратында ушундай кылып, баягы негизинде адам баласынын табиятында ушундай кылып салып койгон да. Өзүнүн туугандарын жакшы көрөт, бала чакасын жакшы көрөт, досторун жакшы көрөт, мисалы. Кимде ким ага жакшылык кылса, ошону жакшы көрөт, мисалы, садака кылса жана башка. هذه محبة طبيعية لا يفضل عليه الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله فإنه حينئذ يأثم. Эгерде табигый махабба деген бул уруксат берилген мындай нерсе, бирок Аллахты жакшы көрүүдө жана Аллахтын элчисин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы көрүүдөн өтүп кетпеш керек. Биринчи мусулман баласы биринчи Аллах Тааланы жакшы көрөт, экинчи очеретте анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды жакшы көрөт, андан кийин ошо калгандары кетет, ата-эне, бала чака, башкалары кетет. Аялы бул. Буга далил Аллах Таала Куранда айтат: "Кул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азважукум ва аширатукум ва амвалук тарафтумуха ва тижаратун тахшауна касадаха ва масакину тардаунаха ахабба илейкум миналлахи ва расулихи ва джихадин фи сабилихи фатараббасу хатта я'тияллаху би амрихи." Айткының аларга дейт, эгерде силердин ата-энеңер, чоң ата баары кирет бияка, абына укум жана бала чакаңар, ихуан укум жана бир туугандарыңар, азважукум аялдарыңар, күйөөлөрүңөр жана туугандарыңар, аширатукум жана өзүңөр топтогон байлыктарыңар, жана силер соодам жүрбөй калат же болбосо соодам жогото алам деген соодаларыңар, жана өзүңөрдүн үй жайларыңар,
ушул нерселер силер Аллах жолунда күрөшүүдөн санап өткөндөрдү Аллахтан жана Аллахтын элчисинен жогору сүйүп жакшы көрүп кете турган болсоңор, анда фатараббасу хатта яти Аллаху би амрихи, анда силерге Аллахтын азабын келишин күткүлө дейт. Эгерде мына санап өткөн нерселерди Аллахтын жана Аллахтын элчисинен жана Аллах жолунда баягы күрөшүү, илим алып күрөшүү, ушундай нерселерден дагы жогору көрүп ушуларды жакшы көрүп кетсеңер, анда силерге Аллахтын азабы келишин күткүлө дейт. Булар кимдер экен? Абаукум, ата-эне, бала чака, бир тууган, аялы күйөөсү, мисалы туугандар, байлык, мүлк жана ошондой эле жумушу, соода сатыгы жана үйү, өзү жашаган. Ушул канча нерсе болду? 7-8 нерсе болду. Ушуларды Аллах Тааладан жана анын элчисинен жана Аллах жолунда күрөшүүдөн дагы артык көрүп, андан дагы жакшы көрүп алган болсок, анда Аллах Тааланын азабы келишин күтүшүбүз керек экен. Аллах Таала муну Тауба сүрөсүнүн 24-аятында Аллах Таала бул аятты улап, "Аллаху ла яхдил каумал фасиқин" дейт. Аллах Таала фасык коомдорду, бузуку коомдорду туура жолго салбайт дейт. Ушул санап өткөн нерселер Аллахты жакшы көрүүдөн, Аллахтын элчисин жакшы көрүүдөн, Аллах жолунда күрөшүүдөн артык болуп көтүп, аларды аябай жакшы көрүп алган болсок, анда Аллах Таала убада кылган бул азабы келет экен. Ошондуктан биз жакшы көрүүдө эч нерсени Аллахты жакшы көрүүдөн дагы алдыга койбошубуз керек, анан элчисин дагы. Аллаху алам. Андан кийинки 4-чү махаббанын 4-чүсүдүр. Биринчи деген ширки болду, экинчи харам болду, үчүнчүсү мубах, баягы уруксат берилген, табигый. 4-чүсү махаббату рабиа, бул деген махаббатул важиба болот. Важип болгон сүйүү. Андан кийин жанагы табигый сүйүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ю'мину ахадум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи мин ван наси ажмаин" дейт. Силердин бирөөңөр дагы толук ыйман келтире албайсыңар дейт. Эгерде мени жакшы көрүүңөр силердин бала чакаңар, ата-энеңерден дагы жана баардык адамзаттан дагы алдыда турмайынча дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Анан кийин азыркы айтып өткөн бул махаббанын 4-чү түрү бул махаббатул важиба. Махаббатул важиба деген бул важип, мусулманда, момунда ушундай сүйүү болуш керек. Бул деген кайсы дегенде хуббу ахли таухид, таухид элин сүйүү. Вал бугду ахли ширк, ширк элдерин жана ширктерин да жакшы көрүү. Хия аусакул урбул иман. Ушул ыймандын эң бекем түрү. Ыймандын эң жогорку деңгээлинде жеткен адам. А'заму ма я'буду бихи ал-абд раббаху. Ушул нерсе менен махаббатул важиба менен инсан Аллахка эң улуу ибадаттардын бири, эң негизги ибадаттардын бири ушул ахли таухидти жакшы көрүү, ахли ширкти ширктеринен бери жаман көрүү. Бул деген кандай дегенде махаббатул аулия Аллаху вал бугду а'дауллах. Бул деген Аллах Тааланын олияларын, олия деген бар негиз туура эле. Илимелерин, жагы таухидти карманган таква инсандарды жакшы көрүү, мисалы илим алган инсандарды жакшы көрүү, илимдүүлөрдү жакшы көрүү, ал эми Аллахтын душмандарын жаман көрүү, дин душмандарын жаман көрүү. Хадихи мавалати филлахи вал муадату филлах. Ушул махаббатул важиба, бул деген Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн достошуу, Аллах үчүн жек көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү. Бул эң чоң ибадаттардын бири. Фа юхиббу ахли таухид ва явгуду ахли ширк. Хада аусакул урбул иман. Ал эми таухид элин жакшы көрүү, ал кедей болсо дагы, колунда жок болсо дагы, бечара болсо дагы ошону жакшы көрүү. Бул ибадат. Ва явгуду ахли ширк. Эми ширк элдерин да жек көрүү. Ал бай инсан болсун, кандай инсан болсун, биздин жакыныбыз болсун, алысыбыз болсун, кошунабыз болсун, эгерде ширк инсандарынан болсо, ширк кылгандардан, мушриктерден болсо, аны жек көрүү керек. Бул ибадат. Не дейт? Бул аусакул урбул иман. Бул деген эң бекем ыймандардан дейт. Хада хуал хуббу филлахи вал бугду филлах. Ушул нерсе дейт Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн достошуу, Аллах үчүн жек көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү дейт. Хада хуал алвала вал бара. Ушул нерсе достошуу жана жек көрүү деген ибадатка кирет. Акида илиминде алвара вал бара деген дагы тема бар. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн достошуу, Аллах үчүн жек көрүү, жаман көрүү. Хада хуа мин ас'абул умури алал инсан. Ушул нерсе инсан үчүн эң оор ибадаттардан болуп эсептелет. Анткени эмнеге дегенде, мисалы ахли ширк дегенде, ширк элдери дегенде мүмкүн биздин жакын адамдарыбыз, тааныган адамдарыбыз, мурун чогуу жүргөн инсандар адамдар болуп калышы мүмкүн. Ошолорду ширки үчүн жек көрүшүбүз керек. Ошону кээ бир инсандарыбыз мисалы жек көрө албайсың деми. Баягы катышкың келет, мурда катышкансың, кээ бири 10 жылга чыккан, кээ бири 20 жылга чыккан мисалы. Ушул нерсе инсан үчүн эң оор ибадаттардан болуп эсептелет. فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم هذه علامة الإيمان الراسخ. Эгерде инсан таухидти жакшы көрүп, жана таухид элин жакшы көрсө, алар менен достошсо, жана ширкти жаман көрүп, ширк элдерин да жаман көрсө, ал эми аларга дават кылуу бул башка маселе. Ширк элдерине дават кылуу аларды мындай жакшы көрүп эмес, алар туура жолго түшүп калса экен деген максатта дават кылабыз.
Аллахтан үмүт кылып. Ал эми аларды жакшы көрүү максатта эмес. Качан тавхид элдеринен болот, ошондо жакшы көрүп баштайбыз. Фахадихи аламатул иман расих. Ушул нерсе ушул ыймандын эң бекемдигинин жана тазалыгынын белгиси болуп эсептелет. Биз эми үйрөндүк, альхамдулилля роббил аламин дегенде бул махабба деген ибадат бар экен. Ушундай пайдаланат экен. Андан кийинки аятта мисалы ал-аяту сания мин суратул Фатиха ар-рахманур рахим экинчи аятында бул ар-рахманур рахим ал ырайымдуу жана мээримдүү дегенде бул фиха ар-ража. Поис үмүт кылуу деген ибадат, үмүт кылуу деген маселе алынат, пайдаланат. Бул деген Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу дегенде, значит, Аллах Таалага ырайымына, мээримине үмүт кылабыз. Биз ошол пайда алынат. Ал эми кийинки Малик Яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы дегенде фиха ат-тахфиф мин хадал яум вал иданату яумил кыяма бил а'малил саййиа фа фиха хауф. Ал эми Малик Яумиддин дегенде бул жерден эмне кандай пайда алынат? Хауф, коркуу деген пайда алынат. Коркуу деген да ибадат, ар-ража үмүт кылуу да ибадат, жакшы көрүү, махабба дагы, сүйүү дагы ибадат. Мына ушул 3 ибадаттын түрү, 3 маселеде, акыйда маселесинде 3 маселе ушул 3 аяттан алынып жатат. Малик Яумиддин деген кыямат күнүнүн падышасы дегенде кандай биз андан хауф, коркуу деген ибадат, коркуу деген пайда алынып атат. Анткени кыямат күнүнүн падышасы да, эгерде инсандар күнөө кылып келген болсо, ким жазалайт? Падыша жазалайт да. Туурабы? Ошол күндөн коркуу. Эгерде инсанда, эгерде мусулманда, момунда ушул 3 ибадат, мисалы махабба, жакшы көрүү, сүйүү, ар-ража, баягы үмүт кылуу, ал-хауф, коркуу, ушул 3-өө бириккен болсо, ушул 3-өө инсанда бар болсо, анда асасул ибада. Ушул 3-өө ибадаттын негизи. Ибадат ушул 3 нерседе курулат. Ушул 3 нерсе бардык ибадатта болуш керек. وأما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. Эгерде ким бирөөнү эле алып кайда экөөнү таштаган болсо, анда адашкандардын катарына кирген болот. فمن عبد الله بالمحبة فقط فلا يخاف ولا يرجى. Эгерде ким Аллахты жакшы көрүү менен эле ибадат кылган болсо, берки хауф менен үмүт кылууну таштап койгон болсо, анда бул суфилердин жолун жолдогон болот. Суфилерди ээрчиген болот. Суфилер ошонтип ибадат кылышат. Алардын негизги девиз болгон сөздөрү бар. لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا من جنته дейт. Биз дейт Аллахка ибадат кылууда, Аллахка ибадат кылганда дейт, биз Аллахтан корккон, тозогунан корккон абалда ибадат кылбайбыз, же болбосо бейишине үмүт кылган абалда ибадат кылбайбыз дейт. فإنما نعبده لأننا نحبه. Анткени дейт биз ибадат кылабыз дейт, биз аны жакшы көргөнүбүз үчүн эле дейт. Биз анын жаннатына, бейишине үмүт кылбайбыз дейт. Же болбосо тозогунан корккон абалда ибадат кылбайбыз дейт. Биз жакшы көрөбүз болду, ушинтип эле ибадат кылабыз дейт. Бул суфилердин жолу. Аллах Таала бул жолдон сактасын. Эң жаман жол. Адамдын акылы кетип калат бул жолго түшкөн болсо. Ал эми буга далил биз эмес, периштелер жана элчилер, пайгамбарлар дагы Аллахтан коркуп, Аллахтын азабынан коркуп, Аллахтын ырайымынан, мээриминен үмүт кылып, алар дагы ибадат кылышкан. Кандай деген? Аллах Таала Куранда айтат, Ал-Анбия сүрөсүнүн 90-аятында: "Иннахум кану юсариуна фил гайрат ва яд'унана рагаба ва рахаба." Периштелер тууралуу айтат. Алар дейт жакшылык кылууда дейт шашылышат дейт. Ушул аяттагы далил болот. Жакшылык кылууда, дават кылууда, илим алууда шашылыш керек. Не дейт? Иннахум кану юсариуна фил гайрат. Алар дейт жакшылык кылууда шашылышат дейт. Ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин дейт. Алар биздин жакшылыктарга үмүт кылышып, жана бизден корккон абалда дуа кылышат дейт. Кийинки аят Исра сүрөсүнүн 58-аятында эмне дейт? Улаика аллазина яд'уна ябтагуна ила раббихимул васила айюхум акрабу ва яржуна рахматаху ва яхафуна азабаху дейт. Эмне дейт? Алардын өздөрү дейт, Аллахка дуа кылышып дейт, ага кимиси жакыныраак болууга жол издешет дейт. Аллахка кимибиз жакыныраак болуп калабыз деп Аллахка жол издешет дейт. Ырайымынан үмүт кылышып, азабынан коркушат дейт. Яхафуна азабаху дейт. Анын Аллахтын азабынан коркушат дейт. Бул аят тафсиринде келет, ким үчүн түшкөн дегенде аннахум ал-Узайр ва Иса ва уммухум аллазина кану я'будуна al-мушрикин. Бул деген Узайр алейхиссалам, Узайр алейхиссаламга кимдер сыйынат? Яхудтар сыйынат, иудейлер сыйынат. Ал Иса алейхиссалам христиандар сыйынат, жана анын энеси Мариям энебиз. Алар тигилерге сыйынып атат, Узайр алейхиссалам менен Иса алейхиссаламга. Ал эми Иса алейхиссалам менен Узайр алейхиссалам эмне кылып атат? Аллахка сыйынып, Аллахка ибадат кылып, жөн эле ибадат кылып койбостон, Аллахка кантип жакындайбыз деп жолдорду издеп атышат. Хумул ибаду яржуна рахматаллаху ва яхуфуна азабаху. Алар Аллахтын пенделери, Аллахтын кулдары, Аллахтын рахматынан, ырайымына үмүт кылышып, жана азабынан коркушат дейт. Ал эми экинчиси
ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. Ал эми кимде ким үмүт эле кылам болду деген менен ушул ибадат менен эле ибадат кылган болсо, анда муржиа деген жамааттардан болуп калат. Алар муржиа деген мындай: күнөө кылуудан коркпойт. Күнөө кыла берет, зына бардыгын кыла берет, уурулук бүт барын кыла берет. Аларга айырмасы жок. Эч нерсенин айырмасы жок. Алардын ыйманы, муржийлердин акыйдасы боюнча ыйманы бардык инсандыкы бирдей. Бир инсан менен пайгамбардын ыйманы бирдей даражада. Дагы бир инсан менен Жебрейил алейхиссаламдын ыйманы бир даражада. Алардын исламдагы эң таква инсандын ыйманы менен шайтандын ыйманы бир даражада. Булардын акыйдасы боюнча ушундай. Эгерде кимде ким Аллахтан коркпой, тозогунан коркпой, жана Аллахты жакшы көрбөй эле, жөн эле үмүт кылып эле ибадат кыла турган болсо, күнөө кылып жүрө берет да. Корккон киши күнөө кылбайт да. Туурабы? Ушундай эле үмүт менен эле ибадат кыла турган болсо, ал муржийлерден болот. Анткени алардын ыйманы ал-иман тасдиқ фил қалб. Анткени алар дейт, жүрөк менен эле ыйман келтирсең болду, жетет дейт. Башка түрлөрү айткан ат-тасдиқ бил қалби ма'ан нутқ бил лисан. Экинчи муржийлердин экинчи түрү айткан, алар жүрөгүң менен ыйман келтирип, тилиң менен айтып койсоң болду, ибадат, намаз окуйсуңбу, ороза кармайсыңбы, хач кыласыңбы, умра кыласыңбы, башка ибадаттар кыласың, садака кыласың, баары бир деген. Жөн эле жүрөгүң менен ыйман келтиресиң, Аллах бар деп. Кээ бирөөсү жөн эле жүрөгүң менен Аллах бар деп эле ыйман келтиресиң деген, даже ла иляха иллаллахты да айтпай деле койсоң болот деген. Экинчиси болсо, ошо жүрөгүң менен ыйман келтиресиң, Аллах бар деп, анан ла иляха иллаллахты айтып койсоң болду, сен толук мусулмансың деп айткан. Жок, булардын акыйдасы туура эмес. Аллах Таала бул адашуудан сактасын баарыбызды. Ал эми ыйман деген бул эмне дегенде, ли аннал иман каулун ва амалун ва i'tiqad. Ал эми ыйман деген бул жүрөк менен ыйман келтирүү, тил менен ошол тилде, жүрөктө болгон ыйманды тилге чыгаруу, тилде болгон нерсени амал менен көрсөтүү, дене мүчө менен. Тил, жүрөк жана дене мүчө менен амал кылуу, ушул туура ыйман. Ла якфи вахид мин хадихил умур. Ла бутта минха жамиан. Ушул үчөө, жанагы махабба, сүйүү, коркуу, анан үмүт кылуу, ушул үчөө дайыма бирдей болуш керек. Мусулман инсанда ушул үчөө тең болуш керек. Ал эми кайсыл инсан үмүт кылбай, жана ошондой эле үмүт кылбай, сүйүүсү жок эле, жөн эле кооф менен, коркуу менен эле ибадат кылабыз десе, берки үмүт кылуу менен махаббаны таштайбыз, ал экөөнүн кереги жок десем болсо, анда бул хавариждерден болот. Хавариждер алар ошол Курандагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисиндеги баягы коркутуу максатында, баягы эскертүү максатында келген контексттерди алып, үмүт кылуу, мээримдүүлүк жана ырайымдуулук деген контексттерди таштап, только жанагындай коркутуу, эскертүү иретинде келген аяттарды, хадистерди алып эле ибадат кылышат. Ошондуктан ушул үчөө тең болуш керек. Эми ушинтип ибадат кылгандар булар деген суфийлердин, муржийлердин жана хавариждердин эң чегине жеткен инсандары да булар. Амма тарикul хак фахуал жам'у байна хадихил умур. Ал эми туура жол, акыйкат жол бул үчөөнү тең бирдей алып жүрүү. Ал махабба вал хауф ва ража. Жакшы көрүү жана коркуу жана үмүт кылуу. Хадихи хуал иман. Ушул нерсе иман болуп эсеп. Хадихи тарикатул мухминин. Ушул момундардын жолу. Хадихи ва таухид. Ушул нерсе таухид болуп эсептелет. Ва хада ма жамаату хадихил аят саласа. Ушул нерсени, ушул 3 аят бириктирип Аллах Таала Фатиха сүрөсүндө айтып берди дейт. Бул деген ошол биринчиси махабба деген бул кайсы аяттан пайда алынды? Алхамдулиллахи роббил аламин. Экинчиси болсо үмүт кылуу, ар-рахманур рахим, Аллах Тааланын ырайымына, мээримине үмүт кылуу. Жана үчүнчүсү бул хауф, коркуу, малики яумиддин. Кыямат күнүнүн падышасы Аллах Тааладан азабынан коркуу. Ошондуктан тугандар, ибадатта инсанда ушул 3 ибадат болуш керек. Биринчиси ошол махабба, жакшы көрүү, бардык нерсени Аллах үчүн жакшы көрүү, амал кылсак да Аллах үчүн кылуу, садака кылсак да Аллах үчүн кылуу, зекет берсек да Аллах үчүн берүү, ошондой эле балдарыбызды жакшы көрсөк дагы Аллах үчүн жакшы көрүү, жумушубузду жакшы көрсөк да Аллах үчүн жакшы көрүү, ата-энебизди жакшы көрсөк да Аллах үчүн жакшы көрүү, досторубузду жакшы көрсөк да Аллах үчүн жакшы көрүү. Бардыгында ушул нерсе болуш керек. Ибадат кылып атканда бизде болуш керек, Аллах Тааланы жакшы көрөбүз, ошол ибадат менен Аллах Тааланын мээримине, ырайымына үмүт кылабыз, жана ошол ибадаттын эмесинен Аллах Тааланын азабынан, тозогунан сактануу иретте себебин кылып, биз Аллах Тааладан азабынан сактанабыз. Аллах Таала баарыбызга туура жолду туура кылып көрсөтсүн, жана ошол жолдо бекем кылсын. Жана жалганды, адашууну адашуудай көрсөтүп, ал жолдон алыс кылсын. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берсин. Жана пайдасы илимден алыс кылсын. Саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.